бири-бириңерден уялбай, тартынбай бул жакка суроо бере бергиле. Хотя бы үтүрүнө түшүнбөй калдыңарбы, суроо бере бергиле. Колуңарды көтөргүлө, мен сурооңорду кабыл алам. Мен экономика факультет менеджмент бөлүмүндө окуйм. Так. Мен силер менен дагы бир жоктоо алганча таанышып алайын. Тынарбеков Арсен. Так. Асылбеков Эрнис. Рысбек кызы Айжана. Шаршанбекова Айгерим. Урматбекова Гүлбайра. Тагаев Архат. Рысалиева Бегимай. Пока жок, а? Бактыбеков Нурсултан. Аскарбекова Санира. Жок. Абдукахарова Оксана. Медербекова Сезимгүл. Ал деле жок, а? Анда эмесе бүгүн сандар жана анын касиеттери боюнча өтөбүз. Бул жерде эң башынан баштап математикага киришүүнү баштайбыз. Биздин сабак 45-50 мүнөткө созулат. Акыркы 5-10 мүнөттү биз суроо жоопко беребиз. Эгер кандайдыр бир сурооңор болсо, кайрадан дагы сурап түшүндүрүп алсаңар болот. Ортодо 5 мүнөттү биз эс алуу катары колдонобуз. 5-10 мүнөткө чейин эс алуу, андан кийин дагы экинчи сабагыбызды улантабыз. Анда эмесе биз сандар боюнча баштасак. Сандар деген негизи так жана жуп болуп бөлүнөт. Бул аны кандай кылып туюнсак болот? Бул так сандар ТС деп белгилеп кое берейин сиздерге. 1, 3, 5, 7 жана башка болуп кетет дагы, n-ге чейин кетет, Биз ушунун баарын бир чогуу кандай кылып туюнсак болот дегенге биринчи ушул жерден баштап кете берели. 2n минус 1 дегенди алсак болот. Бул жерден эмне үчүн 2n? Себеби кандай гана санды койбойлу, бул жуп болобу, так болобу, кайрадан жупка айландырып, андан кийин кайра такка айландырат. Мисалы, бул жерге 2-ни коюп көргүлө. 2-ни коюп көргөнүбүздө 3 чыгат. 5-ти коюп көргүлө, так сандардан 10 болот, кайрадан 9 чыгат. Дайыма так сандар чыгып атат. Жуп сандар. Жуп сандар 2, 4, 6, 8 жана башка n-ге чейин кетет. N деген бул чексизге чейин, бир топко чейин кете берет да, бул 1000 болушу мүмкүн, 2000, 10.000, миллион сыяктуу сандар болуп кетиши мүмкүн. Ошолорду жалпылап n деп белгилеп алсак болот. Бул жерге себеби баарын жазып баткыра албайбыз сандарды. Бул жуп сандар. Жуп сандарды мындан айырмаланып 2n деп белгилейбиз. Бул n ар кандай сан болушу мүмкүн. Мунун бардыгын жупка көбөйткөндө бизге жуп санды берет. 1-ди алсак деле 2-ни берет. Бул жерге так сандардан 11-ди алалы, 11-ди алсак деле 22 сыяктуу дайыма так сандарды жуп сандарга айлантырып берет бизге. Эми бизде сандар боюнча түшүнүктөр бар. Сан менен цифранын айырмасы билишибиз керек. Сан башка, цифра дагы башка. Цифра дегенибиз эмне? Цифра бул 0-дон 9-га чейинки сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Булар бизде цифралар болуп эсептелинет. Ал эми сан деген эмне? Цифралардын комбинациясы менен куралган сандар топтолуу менен. Мисалы, 1 менен 0-дун кошулуусу менен, комбинациясы менен бизде 10 деген санды берип атат. Булар
цифра, ал эми бул болсо сан. Сан өзүнүн ичине цифраларды камтыйт. Бул мынау мисалы 0 өзү цифра, ошол эле учурда сан катары дагы эсептесек болот. Муну кандай десек болот? Цифраны бул сан дейли. Санды мен жөн эле силерге жазайын. Сан математикада бул белги эмнени билдирет? Тиешелүү. Ооба. Бул эмнени өзүнүн ичине камтыйт? Цифраларды өзүнүн ичине камтыйт. Бул жерге чейин түшүнүктүү болдубу? Түшүнбөгөн суроо болсо, ошол жерден автоматтык түрдө мага айткыла, мен ошол жерден кайрадан түшүндүрөм. Эгер бул жер түшүнүктүү болсо, мен кайрадан өчүрүп, башкага өтөм. Эгер керек болсо, мыналарды жазып алсаңар болот. Так. Эми сандар менен кошулуу эле бизде сандардын түрлөрү бар. Натуралдык сандар, бүтүн сандар, биздеги рационалдык сандар жана чыныгы сандар болуп келет. Булар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Натуралдык сан дегенибиз эмне? Буга жазабыз. Бирден баштап чексизге чейинки сандар. Мындай кылып койсоң түшүнөбүз, Бүтүн сандар деген эмне? Бүтүн сандар натуралдык сандарды өз ичине камтыйт, ошол эле учурда ушунун терс маанисин дагы алат. Бул деген кандай болот? -1. Бул z'ти мындай кылып жазып алсак деле болот. Z бүтүн сан, натуралдык сан, бүтүн сан, рационалдык сан, чыныгы сан. Z'ти Z плюс Z минус деп алсак болот. Ошол эле учурда 0 дагы бүтүн санга кирет. Бул оң дагы эмес, терс дагы эмес, нейтралдуу сан болуп эсептелинет бул. Z плюс бул натуралдык сандардын баардыгы мынага тиешелүү болуп эсептелинет. Ооба. Бул Z плюс бул эмнени билдирет? 1, 2, 3, 4 жана башка чексизге чейин кете берет. Өзү айтып тургандай, жалаң гана бүтүн сандар. Жалаң гана бүтүн сандарды өзүнүн ичине камтыйт. 0 түшүнүктүү, бул нейтралдуу сан. Андан сырткары Z деген бар. Z минус, -4, -3, -2, -1 деп бул жака карап кетет, наоборот. Биз да билебиз. Муну биз саноогунда көрсөтүп коелу. Ноль. Бул саноогунун башталышы. Биздеги натуралдык сан деген 1, 2, 3 жана башка кетет. Жана башка кетет. Бул натуралдык сан бизде бул жерден башталат. Бул жактын баардыгы бизде натуралдык сан болуп эсептелинет. Ал эми Z кайсыл дегенде, Z бизде бул жак, ошол эле учурда бул жак. Бул Z минус, Z плюс. Бул жер 0. 0. Саноогунун башталышы.
Бул карасаңар натуралдык сандарды өзүнүн ичине камтып кетип атат. Ошол эле учурда бул жакты дагы өз алдынча өзүнүн ичине камтып кетип атат. Бул жерге чейинкилер түшүнүктүү болдубу? Биз азыркы учурда натуралдык жана бүтүн сандар менен иштеп турабыз. Бул рационалдык сан, бул белгилерин жазып кое берейин. Андан кийин буларды убагы келгенде дагы айтып берем. Рационалдык сан, чыныгы сан. Достор, буларды жазып алгыла, себеби булар математикада эсептөөлөрдө өтө керек болот. Бул натуралдык сан, бүтүн сан, рационалдык сан, чыныгы сан. Кайсыл экендерин бизге керек болот эсептөөлөрдү иштөөдө. Ооба. Муну көптүктөр түрүндө кандай кылып көрсөтсөк болот? N бул өзүнчө бир көптүк. Бул көптүктү өзүнүн ичине камтыган Z көптүгү бар. Z-ти дагы өзүнүн ичине камтыган Q рационалдык сандардын көптүгү. Эң сыртында бизде эмне бар? Чыныгы сандардын көптүгү бар. Көптүктөр боюнча ушундай кылып көрсөтүп берсек болот буларды. Башкача айтканда, Z өзүнүн ичинде натуралдык сандарды камтай алат. Рационалдык сандар өзүнүн ичинде натуралдык жана бүтүн сандарды өзүнүн ичине камтыйт. Рационалдык сан, чыныгы сандар болсо, рационалдык, бүтүн жана натуралдык сандардын баарын өзүнүн ичине камтай алат. Көптүктөр түрүндө ушундай кылып көрсөтсөк болот. Бул жак түшүнүктүү болду? Жазабыз десеңер убакыт берем. Жазып алгыла, андан кийин мен дагы улантам теманы. Себеби угуп анан жазганда адам көбүрөөк эсте калат да. Рационалдык сандарга тамырасында 2, 3-төн 5 деген сыяктуу сандардын баары ушулардын ичине кирет. Чыныгы сан баары. Ооба, ушулардын баарын камтыйт. Чыныгы сан. Бул рационалдык жана чыныгы сандар боюнча дагы тереңирээк, кийинчерээк окуйбуз да. Азыр биз мына ушул экөө боюнча бир аз маалыматыбызды тереңдетебиз. Ошолор боюнча эсептерди иштеп, андан кийин акырындан бул сандарды дагы өтөбүз. Досканы өчүрө берейинби? Дегендерди өттүк. Эми ошолорду кошуу, кемитүү, көбөйтүү учурунда кандай болот? Ошолордун жеңил жолдорун айтып кетейин. Кайсы учурда таксан дегендейчи. Бул жерде жуп санды кошуп же кемиткенибизде жуп сан чыгат.
жұп санға так санды кошуп же кемиткенибизде так сан чыгат. Так санга так санды кошуп же кемиткенибизде жұп сан чыгат. Эми ушулардын көбөйтүүсүн жасабы. Жұп санга жұп санды көбөйткөндө жұп сан. Жұп санга так санды көбөйткөндө жұп сан. Так санга так санды көбөйткөндө так сан. Эми ушул эле учурда силерге дагы бир нерсени айтып кетейин. Бизде көбүнчө А деп кандайдыр санды жаза ала турган болсок, ар кандай сандын 0-чу даражасын деле ушул жерге кошуп кетсек болот да. 1-ге барабар. 1-дин n-чи даражасы 1-ге барабар. 0-дун n-чи даражасы 0-га барабар. Даражалар боюнча тереңдетип өтөбүз. Бул азырынча силерге фишка болсун. N деген ошо любой сан. Ооба, n деген любой натуралдык сан. Кандай? Жок. 0-дун кандай гана даражасы болбосун 0 болот бизде. Жаза алган болсоңор өчүрө берейин, э? Эми бизде мындай суроо болот. Бир канча так сандар бар. Жазайын. Жыйынтык кандай чыгат? Бул жерде жұп сан чыгат. Эмне үчүн? Бул жерде карайбыз. Так сандардын саны канча болот? 4. Так сандардын саны жұп болсо, андан жыйынтыгы жұп болот. Эгерде тескерисинче так сандардын саны так болсо, жыйынтык так болот. Ошол эми көбөйтүүчүлөрдө жыйынтык бизде жұп сан болот. Так санга көбөйткөн учурубузда дайыма так сан чыгат. Так санды жұп санга көбөйткөнүбүздө кайрадан жұп сан чыгат. Бул жөнөкөйлөрдөн баштай берели. Так сандар бул жерде. Так санды так санга көбөйтсөк, дайыма так сан чыгат. Бул үчөөнүн тең көбөйткөнүбүздө так сан чыгат. Жұп санга көбөйткөндө, такты жұпка көбөйткөнүбүздө бизде дайыма жұп сан чыгат.
Эми бизде жөнөкөй сан, курама сан деген түшүнүктөр бар. Жөнөкөй сан деген эмне? Ооба, бирге жана өзүнө бөлүнгөн сандар. Булар кайсылар? Бирдин өзүн алганга болбойт, себеби бир экөөсүнө тең келбейт. Себеби өзү деле бир да. Ошон үчүн экиден баштасак болот. 2 бирге бөлүнөт жана өзүнө бөлүнөт. 3 4-тү ала албайбыз, себеби 4 2ге дагы бөлүнөт. 5 7 11 13 17 жана башка. Курама сан деген түшүнүк бар. Курама сан деген бизде 2ден көп санга бөлүнүүчү сандарды курама сан деп атайбыз. Бул 4 6 8 9 10 жана башка. Курама сан 2ден көп бөлүүчүсү бар сандар. Же болбосо 2ден көп санга бөлүнөт дегенди түшүндүрөт. 2ден көп бул мына 4 1ге бөлүнөт, 2ге бөлүнөт жана өзүнө бөлүнөт 4кө. Ошондо 3 санга бөлүнөт. Булар бизде курама сандар болуп эсептелет. Жазалган болсо кандай? Мындан сырткары арифметикалык орточо сан деген бар. Бизде арифметикалык орточо сан деген эмне? Арифметикалык орточо. Жаза берейин, э? Бул A1, A2, A3, AN дейин, бөлүү N. Бул канча сан болсо, сандардын санына бөлөбүз. Мисалы 5 9 14 12 дейли. Ушул сандардын арифметикалык орточосу канча? Муну эсептейбиз. Арифметикалык орточосу 14 28 40 10. Арифметикалык орточо сан бул жерде 10 деген. Ушул формуланы жазып алсаңар, силерге жетиштүү болот. А1 А1 А2 твой. Жанында сандар ошого бөлүтөбүз жаңы. Жок. Бул биринчи сан, экинчи сан, үчүнчү, төртүнчү сан деген сөз. Мына бул 1, мына 5, 9, 14, 12 деген сыяктуу сандар. Бул канчанчы сан экенини сандарын эсептөө максатында бул n-ди колдондук биз. 1, 2, 3, мына төртүнчүсү болушу мүмкүн. Бул жерде дагы тагыраак кыла турган болсок, мындай кылып жазсак болот. Плюс деп көп чекит коюп n десек. Канча сан болбосун, ошонун санына бөлөбүз. Ооба. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Мисалы, сенде 4 алмаң бар. Мында 5 алмасы бар. Тегинде болсо 3 алмасы бар.
үчөөңөр бирдей кылып кандай кылып бөлөсүңөр деген сөз болот да. Үчөөңөр ортого топтойсуңар алмаңарды. Сенде 5, тигинде 4, тигинде болсо 3. Ушул үчөөңөр эми бирдей кылып кандай кылып бөлөсүңөр? Канчосуңар? 3 Бул 4. Ар бириңер 4төн алма алышыңар керек. Ошону билдирет арифметикалык орточо сан дегенде. Мисалы, эки адамда экинин алма болсо деп мындай мисалы кандай түшүндүрсөм. 5 көбөйтүлгөн 2, 14 көбөйтүлгөн 3 десе, ошондо биз 6 адамга бөлөбүзбү? Же Ооба. адамга Жок, бул жерде бизде мынандай деген болуп калып атат анда. 5 биринчи саныбыз 5, экинчисинде дагы 5 бар деген. Эки адамда 5тен болуп атат го. Ошон үчүн ар бир адамдын саны. Ошон үчүн мыналарды 5 деп жазып алсак болот да, мисалы. Экөөндө 5тен бар дегенде. Үчөөндө 14төн бар дегенде 14 плюс 14 плюс 14 деп. Ошондо жалпы бул экөө 10, 3, 14 бизде 42, 52-ни 5ке бөлөбүз. Ошондо бизде орточо сан келип чыгат дегенди түшүндүрөт. Ушул боюнча бир аз мисалдарды иштеп бышыктап алалы. Андан кийин дагы темаларды улантабыз. Бул жакты жазып алдыңарбы? Бул формуланы калтырып кое берейин. Жок, бул чтоб силерге даана көрүнүш үчүн ушул аралыкта деп эле силерге көрсөттүм да, көптүк катарында. Ушулардын арифметикалык орточосун тапкыла.
пример. Биринчиде 85 болуп калат го. Ошода 85 болғанда қалатын ошо. 85 oldu. 26, 37, 46, 63, 85. Жана 85 болду. 14 Бир бүтүн 6-дан 14 болду. Так. Bunday bolsa, hazır men qaradan işleyeyim. Tak. 25. Şuna yok balgın. Negizi bolacak tushunukli bo'ldi, ha? Азыр жаңы келгендерге дагы бир жолу түшүндүрүп коеюн. Арифметикалык орточо боюнча өтүп атабыз. Арифметикалык орточо деген сандардын жалпы сандарды A1, A2, A3, A4 ушинтип n сан болсо, ошолордун жалпысын кошуп, канча сан кошкон болсок, ошонун санына бөлөбүз. Бул деген кандай? Мисалы 12, 14, 11, 9, 17, 22 деген ушул A1, A2, A3, AN дегендердин ордунда эле турган сандар. Ушулардын баарын кошобуз. Кошконубузда бизде 85 болду. Эми канча сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан бар. Ошон үчүн 6га бөлөбүз. Жыйынтык ушундай болот. Кийинкиси деле ушундай 24. Жалпы кошконубузда 48'di берди. Канча сан бар? Бизде 6 сан бар. Бөлсөк ушуну берет. Бул жакта эле ошол. 102ге 108ге 102'ni кошуп 90 60'ты кошуп жалпы кошконубуз 360 4кө бөлгөнүбүздө 90'дан тийди. Жаңы келгендер эсли что? Мына формуласын жазып алгыла. Бизге себеби дальнейшем иштегенибизде керек болот. Бир темадан калганыбызда кийинки темаларды улантып кетүүдө бир аз кыйынчылыктар пайда болот. Мен азыр силердин деңгээлиңерди билбеймин. Ар кимиңердин деңгээлиңер ар башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн эң жөнөкөйүнөн баштаганым ошол себептүү. Так, анда кийинки чаманы өтөлү бизде мода, анан медиана деген түшүнүк бар. Сандын модасы деген эмне? Бул ушул сандардын ичинен карайбыз, кайсынысы эң көп кайталган болсо, ошол бизде мода болуп эсептелинет. Медиана деген бар. Медиана бул сандарды өсүү тартибинде жайгаштырасыңар. Ошол өсүү тартибинде жайгаштыргандагы эң ортодогу сан
Бизде медиана болуп эсептелинет. Анда ушул эле эсепти кайрадан ушулар боюнча модасын жана медианасын тапкылачы ушуларды. Сандардын өз тартибинде жашкан ортодо болсун. Ооба. Модачы? Мода берилген сан көптүгүндөгү эң көп кайталанган сан. Мындабы? Модасы жок. Бул жерде сандын модасы жок. Бардыгы карасаңар бир жолунан эле кайталанып турат. Ошон үчүн модасы жок. Медианасы болот. Муну өсүү тартибине жайгаштырасыңар. Бизде жуп болгону үчүн так ортосу жок болуп атпайбы? Ортосундагы эки санды кошуп, арифметикалык орточосун табасыңар. Ошол сан медианасы болуп эсептелинет. Бул жака жайгаштырайын мен. 9, 11, 12, 14, 17, 22. Бул жерде эң ортодо кайсы сандар? 12, 14. Бул экөөнү кошобуз. 26. 2 бөлөбүз. Медианасы 13. Кийинкисин медианасын жана модасын тапканга аракет кылгыла. Модасы 2, медианасы болсо. 5, 12, 24. Бизде модасы болгондо эң көп кайсыл кайталанат? 2. Бизде мода 2. Эми бизде медианасы кайсыл дегенде экөөнү кошуп 2 бөлгөнүбүздө. Экөөнү кошсок 8, 2 бөлгөнүбүздө 4 деген сан чыгат. Бул жакта мода жок. Медианасын тапсаңар болот. Токсон алты. Бул экөөнүн кошуп 2 бөлөбүз. Бул карасаңар кемүү тартибинде жайгашкан. Ошону баса достор, бизде бүгүн өтүлгөн сабактын тесттин кийинки сабакта, башкача айтканда, бизде эртең жума күнү бар, Ошол жума күнү биринчи ушулар боюнча тесттер берилет, андан кийин сабак башталат. Эртең дагы математика болот. Мен геометрияны азыр бул жума башталбайт, кийинки жума четверктен башталат, себеби ага чейин кээ бир темаларды жеткириш керек, андан кийин геометрияга өтөбүз. Мүмкүн болушунча бизде план бар, ошол план боюнча жетиштиргенге аракет кылабыз. Медианасы так көрүнүп калат. Мисалы, мына эле карайын. Бул жерге 50 деп коеюн. Медианасы кайсыл? 90.
ооба. Карасаңар, эки жагында бирдей сандар калды. Бизге кыйын болгону ошол жуп сандар келип калган учурда бизде көп адашышат да. Модастагы медианасындагы жок деген жоопту көп белгиленишет. А на самом деле бул жерде жок бар, медиана бар, бирок мода жок. Бул жерде айтайын. Бул жерде мода дагы, медиана дагы бар. Бул түшүнүктүү болду, өчүрө берейинби? Так. Сандардын бөлүнүүчүлүк касиети деген бар. Бул кайсыл сандарга бөлүнөт. Бизде ОРТга киргенбиз биз. Ошондо мисалы 5ке так бөлүнгөн санды тапкыла, 3кө так бөлүнгөн санды тапкыла, 9га так бөлүнгөн санды тапкыла деген сыяктуу суроолор келип калышы мүмкүн. Бизде 2ге бөлүнүүчүлүк касиет бар. 3кө, 4, 5, 6, 7-ни таштайбыз. 8, 9, 10. Булар боюнча дагы өтөбүз. 2ге бөлүнүүчүлүк касиет. Эгерде кандайдыр бир сан жуп болсо, жуп сандардын баары 2ге бөлүнөт деген касиет бар. Биринчи. Жуп сандардын баары 2ге бөлүнөт. Жана башка. Бул түшүнүктүүбү? 3кө бөлүнүүчүлүк касиети. Кандайдыр бир сан 3кө бөлүнүүсү үчүн берилген сандын ичиндеги цифралардын суммасы үчкө бөлүнсө, анда ал сан 3кө бөлүнөт. Кошобуз. 18 3кө бөлүнөбү? Бул так бөлүнөт. Үчкө бөлүнүүчүлүк касиет түшүнүктүүбү? Силерди бир мисал иштейбиз. Мен азыр биринчи жазгандарым баары 2ге бөлүнүүчүлүк касиет боюнча жазыштын кереги жок, туурабы? Же жазайынбы? 2ге жазбай эле коеюн, ошон үчүн 3төн баштап кете берели. Биринчи рядтын баарын 3кө бөлүнөбү жокпу, ошонусун табасың.
Мен азыр жазсам бул жакка тосуп калбайт бекен силер? Сен андай жаза бербейм, бул жагын жаза берем.